Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan. Кейбір уламалар айтады дейді, ошол имам Мухаммад Газали нақыл кылып айтып жатат. Кейбір уламалар айтышат дейді. Кейбір инсандар бар дейді, оросо, бирок оозу ачык дейді. Кейбір инсандар бар дейді, оозу ачык, бирок оросо адамдар дейді. Бул кандайча десек, мындай дейді. Оросо бирок оозу ачык адамдар, оросо деп айтканыбыздын себеби дейт. Алар жанагы шариаттын эң биринчи тепкичи фикх жагынан караганыбызда жеп ичкенден жанагы жакындык кылуудан сактанып жатат, тыйылып жатат. Ошол жактан биз аны оросо карман адам деп айтабыз дейт. Бирок экинчи тараптан дене мүчөсү менен, көзү менен, тили менен, кулагы менен, бүт баары менен арам нерседен тыйылбагандан биз аны оозу ачык адам деп айтып жатабыз дейт. Оросо бирок оозу ачык адам дейбиз дейт. Эми оозу ачык бирок оросо адам деп кимди айтабыз десе, оозу ачык дегенибиз дейт, жанагы жеп ичип жүрүп атат дейт Рамазан айында. Бирок тили менен, көзү менен, кулагы менен, дене мүчөсү менен арам нерсени аткарган жок адам дейт. Ошондой адам бар дейт. Бар дейм, кейбір туғандарыбыз болушу мүмкүн, үзүр себептен ооруп атат. Оросо кармаган уруксат эмес, ал кишилерге оросо кармоо үчүн ден соолук керек. Шарият аларга уруксат берген. Ден соолугу жок адам оросо кармаган жок, жеп ичип атат. Оросо деп айтпайбыз, оозу ачык дейбиз. Бирок экинчи тараптан карасак, ушунчалык таква адам дене мүчөсүнү толук арам нерсени сактаган жагын карасак, бул оросо адам дейт. Бул кандайча мисал менен түшүндүрүңүзчү десе, мындай дейт. Мисал катары айтат, бир адам дейт, дарат алыш керек дейт. Дарат алганда билет дейт. Могу колду 3 жолу жууш керек. 3 жолу жуушубуз керек да колду. Парыз. Колду 1 жолу жууш парыз, 3 жолу жууш сүннөт болот. Колду 3 жолу мас кылат дейт ал адам. 3 жолу. Сен 3 жолу кылыш керек деген нерсени түшүнүп алгандагын мас кылат 3 жолу дейт, мынтип. Ошентип дарат алып туруп намаз окуса, намазы дурус болобу? Дараты дурус болобу ошол адамдын? Колун жууган жок. 3 жолу мындай мас кылып койсо, ал дарат эмес дагы, намаз болбой калат. Себеби ал сырткы эле нерсесин алды дейт да, 3 жолу жууш керек дегенде 3 жолу деген нерсени түшүнүүдөн 3 жолу мас кылып койду. Жууган негизги маселе ал жерде жууш керек. 3 жолу кылышлык ал сүннөт нерсе. Жуушулук парыз нерсе. Ал 3 жолу деген нерсени алдыдан ушул мас кылып койду дейт. Анын дарат болбойт дейт. Бир адам бар дейт. Келет дагы ал 3 жолу жуубастан жууш керек. Негизги максат колду жууш керек даратта дейт. Дагы 1 жолу жууп коет дейт. 3 жолу жууганда жок дейт. Ал келип намаз окуса болобу дейт. Дарат болду десе, дарат болду дейт. Себеби ал негизги нерсени аткарды дейт. Жуушулук келе негизги нерсени аткарды дейт. 3 жолу жууп койгондо анда нур болот эле дейт. Эми бир адам келип туруп 3 жолу жууп туруп аны дарат алса, анда нур болот. Куду ошол сыяктуу дейт. Кейбир инсандар дейт, ошол тыйылганда дейт, сырткы нерседен тыйылат дейт, көзгө көрүнүп аткан жеп ичүүдөн тыйылат дейт. Бирок көзгө көрүнбөгөн гыйбаттан, ушактан, калп нерседен, бирөөдүн акысына кирип кетүүдөн, кошуна ата-эне башка бирөөдүн акысына кирип кетүүдөн тыйылбайт дейт. Бул негизги нерсени таштады дейт, бирок сырткы нерсени алып атат да, жана 3 жол мас кылып койгон нерсеге окшоп калып атат дейт. Экинчи адам болсо, бир себептерден жанагы сырткы нерсени тыйылган жок, бирок негизги максат болгон күнөөдөн тыйылып аткан адамдыкы бул ошо парызды аткарып, соопту алып, намазы, дараты дурус болгон сыяктуу дейт. Эми ошол имам Мухаммад Газали рахматулла алейхи айтат, ушундай бир орозонун мааниси жок дейт да. Ушундай бир орозо дейт, анын мааниси жок дейт. Ал орозо деп айтканга болбойт дейт аны дейт. Кандайча десе дейт, адал нерседен, адал тамактан тыйылып, орозо кармап, адал нерседен орозо кармап дейт. Арам нерсе менен ооз ачып аткан орозого сооп да жок, анын орозо деп айтканга дагы болбойт дейт. Жанагы айтканыбыздай эле адал нерседен орозо кармаганы жанагы жеп ичүү адал нерсе. Ошонун тыйылып атканы бул орозо дейт. Бирок арам нерседен
тыйылбай жатқаны бул оозуңду ачып атканың дейт. Адал нерседен орозону кармап жатасың, бирок арам нерсе менен оозуңду ачып жатасың дейт. Мындай орозонун мааниси жок дейт. Bunday нерсени мисалы кандай десеңиз, мисалыны имам Мухаммад Газзали рахматулла алейхи айтат. Bir adam deyt, bir kasırdı turgusu deyt. Kasır saldı deyt. Bir kasırdı salып turup, anın karşısında bir şaardı jer menен jeksen kılıp, жок kılıp salganday deyt. Bir kasırdı turgusup жатасыз. Anın karşısında bir şaardı jer menен jeksen kılıp, жок kılıp koydunuz. Kayda var oşunda. Andan көрө sen bir kasır turguzgança, janагы шаар өз ордунда турганда жакшыраак болот эле. Кудум эле жанагы орозо кармаган адамды айтып жатат Алла Таала пайгамбарыбыз. İmam Muhammed Gazzali rahmetullahi aleyh peygamberimiz hadislerini alıp bir adam deydi adal nersedен özün tıyıp deydi bирок aram nersedен tıybagandan keyin deydi kudum öyle bir kasır salып turup çoң bir şaарды жер менен жексен кылып жок кылгандай deydi. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat Robba saimin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'ul atash deydi. Köp orozo karmagan insanlar köp deydi. Bирок алардын пайдасы bir gana açqa жүрүp суусагандан башка пайда жок deydi. Көрдүңүзбү? Көпчүлүк орозо кармаган бир туугандарыбыз, баарыбыздын орозобуз ошондой болуп калды. Ачка жүрөбүз, суусайбыз кечке, бирок пайда ошол болуп калып жатат. Чындык орозо максаты арам нерседен арылуу боло турган болсо, ошол арам нерседен арыла албай калып жатабыз. Ошон үчүн орозо айында башында туруп атабыз. Кудайым буйрса ошол орозо кармаганыбыздан ниетибиз ошол болуш керек экен. Таң саардан кечке чейин ачка жүрүп суусагандан эмес, балким ошол тыйыл дегенде Кудай арам кылган нерседен тыйылайын деп дуа кылып, ошол максатка жетип, ошондой бир такыбачылыкка жетүү максатта орозо кармап, ошондой нерсеге аракет кыла турган болсок, иншалла бул орозо болуп дагы кыяматта эсебини Кудай Таала өзүм берем дейт. Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya